Мен эле болсом кантип сени өлүмгө кыйып коёюн мен энеңмин да. Эгер жүрөгүңдү бер сенин балаңды сактап калам десе мен ойлонбой туруп берет элем жүрөгүмдү. Өзүнөн дайыма сурап, Амина, эмне кылгың келет десем, bunun деле үмүт ошол мен врач болом. Апа мен көпкө жашайм. Bir gün дагы тынч уктаган күнүм болбойт. Түндө ойгонуп алып да сарсанып алам ошо кызым. Дем алат. Апам мен атамды жакшы көрөм, жатканда жанымды жатам. Сиңдимди жатам, өзүмдү жатам. Ассаламу алейкум. Сиздер Зеш Official YouTube каналын көрүп жатасыздар. Мен азыр Беловодскийдеги Сретенька деген айылга кайрадан кайтып келдим. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ээн тала мына ушул эч ким жашабаган жерде жашоонун сыноосуна ийилип, бирок сынбай күн өткөрүп келе жаткан Чолпон аттуу эжекебиз дал ушул жерде жашайт экен. Жараткан Алла Таала өзүнүн жакшы көргөн пендесине жана бул жашоодогу эң күчтүү адамга гана өзүнүн оор сыноолорун берет экен. Мына ошол сыноолорго сынбай күн өткөрүп келе жаткан Амина аттуу 10 жаштагы карындашыбыздан ал акыбалын сурап кабар алганды келдик. Андыктан сиздер дагы биздин экранга жакын келиңиздер достор. Мен Абдрахманова Чолпон. Аминанын апасы болом. Аминаны жарык дүйнөгө алып келген аялым. Ошо 8 жылдан бери азап тартып келаткан апасы да менин таянган сүйөнгөнү баары мен. Кызым 2012 жылы 18 августта төрөгөм. Кызым төрөлгөндөн ушундай оору менен төрөлгөн. 5 диагноз менен ошо төрөлгөн ошол оору менен жабыркайбыз. Айтып берсеңиз, 5 диагнозду айтып берсеңиз. Ошо биринчиси көтөндөн свич. Эң азыр туалетке самостоятельно бара албайт кызым өзү. Жалаң клизма менен алып барам. Төрөлгөн. Ошо кичкей кезинен бери эле. Андан кийинкиси ангинасы бар эле, азыр жакшы болуп калды деп жүрсөм 3 степень болуп калыптыр ангинасын. Аны да алыш керек болот дейт. Жүрөгүндө 4 тешик бар. Ана биз баягы врачтардын консультациясында турчубуз. Текшерилип, третий детскийга. Аны 5 жашка чейин бекер дарылады бизди. 5 жашка чейин жатканда бекер дарыладык. Азыр чоңоюп калганына байланыштуу каждый жатканыбыз акча болуп атат азыр. Анан өткөндө ошентип кайта текшертсем, тешик бүтөптүр, бир да тешик бизге жалган эле маалымат бериптир деп баштапчы. Дарыгерлер жалган ошо бүтөлөт деп анан эми өткөндө барып мен кызым внезапно жыгылды, биринчи карантинде. Жыгылганда больницага алып барып кислород менен ээлес алдырдык. Московский районунан. Анда да соорго алышты, коронавирус болуп атат, мынтип атат деп атып. Барып текшертсем бир тешиги да бүтөлбөптүр. Анан эмне себептен мындай кылдыңар деп мен биз центральный кардиологическийге бардык өзүбүздүн. Барсак 10 жашына чейин бүтөлүп калат деген үмүтүбүз бар болчу дейт. Бирине бири шылтап салды да баягы биздикичи. Эми бага мен баламдын эмесин бир гана өзүм билем да башка эч кимге айтам мен. Ар бир күндө, ар бир таң атканда ошо кызымды аман эсен кучактасам сүйүнөм. Бүгүнкү таңды да атырып алдык биз, Аллага шүгүр мунусуна депчи. Азыр ар бир күнүбүз коркунуч менен өтүп атат. Эмне жашың канчада? 8-ке чыккандамын. Эми 8 жашасыңбы? Ошону кача чыкасың? Биринчи классың. Классташтарың менен жакшысың? Ооба. Алар сени шылыңдап, маскаралабайбы? Жок, бадай шылыңдайт да. Алдар шылыңдайбы? Не деп шылыңдайт? Тиши жок деп. Тиши жок деп. Чоңойгондо ким болгуң келет? Доктор. Доктор болгуң келеби? Адамдар дарылагың келеби? Не кылганды жакшы көрөсүң? Мультфильм көргөндө апама жардамдашканды жакшы көрөм. Мультфильм көрүп апаңа жардамдашканды жакшы көрөсүң?
эмне кылып жардам бересиң? Апама үйден алсам, бой жуусам, үй төсөп коям. Аяп кетсем экен деп ойлоном. Айып кетсем экен ойлоносуң. Апам менен атамды жакшы көрөм, жатканда жанымды жатам, сиңдимди жатам, өзүмдү жатам. Сөйтсөкөдө апам менен атам анан сиңдимди көрүштү. Китеп окуйун десем китептен бүттүгү жанбай, кайда жогуп бүтүп койгом. Китептердин баарын окуп койдум. Bayыңай көңүл бугуя, булгула, капало, сигнала, өзгөчө, кайталайга, тетилүү, бул маанилүү, сигнал адамдарга башталып келе жатканда кайтекте аламдар жүрүүдө кабай берет сигнал берүүсүн жолдору. Бизге 3 ай срок берген, 3 айдын ичинде жасатыңыз эже деп. Анан үстүнө жүрөгүнүн кан тамырына да уже нарушение кетип, анан бутуна берип баштады. Уже колескага отуруп калат деди. Ушу жакын арада уже 2 айлык убактым калды мен. 1 айын өткүзүп койдум мен. Улам мынтип вируска байланыштуу деп өткөндө больницага жатып, ушу кичине лечение кылып чыкканбыз. Адан келгенде бери кичине жакшы кызым азыр. Только кислород менен деп кармаганда скорый чакыртсам да келбейт, көрүп атасыңар кандай жергенчи. Өткөндө ошо келип алып скорыйда аябай жаман сөз түрмөй тилдеп кетти да биздинчи. Биз балам кыйналып атсынан. Мен машина болбогондон кийин өзүм алып барайын десем, таксилерде олчоң сумма айтат. Ошо мен биздин акимиятка да кайрылдым, айыл өкмөтүбүзгө да кайрылдым. Ишенсеңер мен барбаган ишеним калган жок, эч жерге барсам эле болуп тур карайбыз деп эле кетип коюшат. Таза айла таппай калганда телевиденияга чейин барып жалындым. Телевизор деген бир болбогон минуталык убакыт экен да. Ага деле баягы алардын да условиясы менен сүйлөшүң керек экен да. Мындай деп условия коюшат. Ошо менен сүйлөйсүң да, андан лишний сөз сүйлөй албайт экенсиң. Анан баягы мен ютубтан деле көрүп атам, тиден деле көрүп атам. Не көп алдамчы көп болуп кетиптир азырчы. Аябай алдамчылар көп болуп кетиптир анан. Ишенбейби, ишенеби деп сарсана болор эткенсиң да жүрөгүңчү. Анткени алдамчылар көп болуп кеткени ойлонушту. Элдин ишеничи аябай жок болуп кетиптир. Мен барсам деле баардыгы документтерин сурашты. Канча чоңдорубуз деле документтерин сурады. Полный документтерин алып бердим. Ар бир койгон врачтын диагнозун ар бир жерге киргиздим. Бүттүк жерге менмин деген чоңдордун эмесине чейин бардым. Багы жок, эч жерден эме болгон жок. Кайта карапайым эл жакшы экен. Эл колдойт экен да, ошо элден айланайын дедим. Колдорунан канча кезде да ошо элдер салып кызымдын биринчи эмесин аман эсен өткөрүп алдым. Эми мына канчада да жатышыбыз керек эле. Вируска карата жуктуруп алабыз эже, кызыңызды ушу үйдө караңызчы деп чыгарып коюшту үйгө. Мага эң керектүүсү баламдын өмүрү да азыр. Ишенсеңер мен ар бир күндө, ар бир жаткан минута, секунда сайын мен ойлоном ушунун өмүрүчү. Мен үчүн мунун өмүрү аябай кымбат. Ушунча жылдан бери тартып келатам мен азап. Ушунча жыл, 8 жылдан бери эч кимден жардам сураган эмесмин. Эч жерден эч кандай пенсия да албайм, жардам да, пособие да албайм, эч эчтеке албайм. Өзүмдүн күчүм менен баккам просто. Мен
кичине 6 айлык болчу кызым. Барган бери чоңдордун астыначы. Мени может бир жерден болбосо бир жерден көрүп аткан чыгар. Мен үчүн туудуң беле, өзүң туудуң беле, балаңды урукчан кыл, өзүң бак деген ушундай жаман сөздөрдү айтып чыгып таштаган мени колуман сүйрөп туруп эшикке. Ошондо ыйлап чыгып кеткем. Эгер ошондо ошол киши мага ырайымдуулук кылса, менин кызым азыр ушундай акыбалда болбойт эле. Мектептин бозогосун аттайбыз, жүрөгү кармайт. Майланып чыгып, ошо омурткам тайып кетти. Жакында эле бир өзүм салып, өзүм да жумуштан чектелип калдым. Азыр ошо апам күнү түнү менин жанымда. Оор жумуш кыла албай калдым. Белим кармаганы вообще жатып калам. Ошо кызым деп чуркап жүрүп, инсульт алып, сорго өзүмө эми келип баштадым. Азыр ошо баардык күйдүм ошо кызым. Ишенсеңер, бир күн дагы тынч уктаган күнүм болбойт. Түндө ойгонуп алып да сарсанып олором, ошо кызым дем алып атабы? Ошо кызым минтип атабы? Ар бир минутасын текшерем да. Тамак жечи, буну менчи, тигинчи баланын билбейм мага. Бир гана энелер түшүнбөсө менин акыбалымдычы. Урукчан адамды багып алып, жанында жүрүп, баланын жаны сыздаса, ошо жаның сыздайт экен. Мен 8 жылдан бери ушу менен алышып. Бир гана Алладан экен, бир гана Алла берет экен бардыгынчы. Бир гана Аллага жалынып, Кудайга жалынып келдим. Ошо кызым деп барбаган жерим да калган жок. Россияга да иштеп келдим. Апама жалынып кеттим, анда да жакшылап карап тургуз апа. Ушуну дары-дармек кымбаттап кетти. Больницасы да кымбаттап кетти апа. Жөн эле жатканыбызга төлөп атабыз апа деп. Бир 6 айда иштеп келдим, кызым аябай катты кыйналып, апам кайта чалгандан айкатан келе бердик. Урук тууганымда мындай оору болгон эмес. Ошо мен айтышат, ошо боюңдардан стресс көп алгансың, баягы нервден эметкенсиң, может ошондонбу баланын слабый болуп калган деп. Главное, кызым өмүр сүрсө, мага башка эчтеке кереги жок. Кызымдын гана өмүрү да мен азыр баарыбызды сарсана кылган ушул гана. Өзүмдүн колумда болгондон кийин шаарда турчубуз. Анан мен биякта бекер деп жашап, жөн эле жашап турсаңар болот, канча жашасаңар дагы деп бир дунгандын жери бер, азыр туруп аткан жерибиз. Казакстан гана жасатам деген, мен действительно Казакстандан жазалып келген балдар азыр 2-3 менен сүйлөшүп атам, жакшы бардыгы. Бир кыз турмушка чыгып, уже төрөп түшүп, ошо Казакстанда жасат. Именно ошо менин кызымдыкында диагноз менен барган экен ошо кыз. Бирөө дагы атасын жасаткан экен, ошол жактан жакшы болот деп ошолордун консультациясы менен Казакстан менен сүйлөшкөм. Мен жашоо турмушумду бүт сүрөткө тартып жөнөттүм. Мен силер айткан сумманы мен оны уктасам да түшүмө кирсе да таба албайм мен ал сумманы. Мен жашоом мындай, өзүм иштебесем, үйдө отурсам, өзүмдү урукчамын деп кайра улам кайрылуу жасай берип 12 000 долларга токтошушту алар. 12 000 доллар менен кызыңды биз мончоктой кылып колуңа салып беребиз дешти. Кайрылбаган жерим калган жок. Чынын айтсам, Бишкекти бир машина жок, мен Бишкекти жөө кыдырдым. Уккан жеримдин баарына бардым. Атам экен партиясына барсаңар, ой ушундук кылып экен деди, Айрекеде бардым. Момбековго да кайрылдым. Момбековго вообще мени сүйлөштүрүшпөй койду, жалаң. Ошо телефондо отурган мен ошо аппарат жетекчисимин деп эле бир бала жооп бере берди мага. Жооп берип сүйлөштүрбөй койду. Менен дагы жанагындай кайрымдуулук кылган чоң жерлерге бардым. Бара бериңиз деп кагаздарымды алып калат, документтеримди. Без
Кээде кыргызым апамды көзгө жардам келип, жардам берип койгуларчы.